Боорукери беримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул орозого жетишкен Кудайга миң деген шүрлөр айтабыз. Жана өзүнүн үлгүсүн, өрнөгүн калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Менин колумда ушул кереметтүү Куран китеп турат. Ушул Куран китепке 5 жыл, 6 жыл өмүрүн, тажрыйбасын салган дин аалымы устазыбыз келди. Кудай буйрса бүгүн сиздер менен биз чогуу ушул 7-каналда Куран кереметтери жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Аалымдар Айсын теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн ушул китепти ушул эмгек кылган устазыбыз, бир нече китептердин автору, дин аалымы Алмамбет Осман уулу. Кош келдиңиз устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Саламатсыздар, Аллах кабыл кылсын барыңыздардан. Жакшанда элиңиз менен мусулмандар менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен сөзүмдү баштайын. Жалпы эл журтубузга ушул Рамазан айынын башында турабыз. Бардыгына Рамазан айы куттуу болуп, ушул Рамазан айында күнөөлөрүбүздүн кечирилишине баарыбыздын Кудай Таалам тартуулаган чексиз сооп берекелерден баарыбыздын бир насибибизге жазылышына ушу себепкер болсун деп жалпы элибизди куттуктай кетмекчибиз башында. Биз да куттуктайбыз жалпы ушул 7-каналдын жааматы, орозоңуз кабыл болсун. Устаз, анан мынакей темага кирип берсеңиз, бүгүнкү темабыз керемет тема. Бул ай ушул ороз ай дейт, Куран түшкөн ай дейт, толукталган ай дейт, бир токтолуп берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рамазан айы 12 айдын султаны деп тилибизде айтылып калды. Анда себеби жылда бир ай эле орозо болуп атпайбы? Калган 11 айда парыз орозо жок. Анан бул орозо айы бир керемет, бир мусулман пендеси үчүн Кудай Тааламдын тартуулаган ушундай бир керемет вактысы, керемет бир вактты өз кучагына камтыган. Соопторубузга башка кезде 1-ден 10 эсеге чейин сооп жазылса, бул айда 1000 деп, балким биз санын билбей турган ушундай бир керемет айда турабыз. Курандын айы деп аталып калды, эми бул дагы жөн жеринен эмес, анткени Куран негизи 2 жолу түшкөн делет, экөө тең орозо айына байланыштуу. Ошол орозо айына Куран ааламдын бүт сырларын камтыган керемет китеп Куран түшкөн ай болгондуктан Курандын айы деп аталып калган. Биринчи кандай түшкөн десек, жогорку ааламдан, түшүнүктүү тил менен айталы, жогорку ааламдан Аллах Субханаху ва Тааланын өзүнө маалым болгон өтө бир жогорку космостун аркы чегинин дагы ар жагындагы бир аалам бар да. Сидратул Мунтахадын ар жагындагы аалам. Ошол жогорку ааламдан бул дүйнөнүн асманына биринчи жолу түшкөн толугу менен Жебрейил периште, анан ошол биринчи асмандан пайгамбарыбызга 23 жылдын ичинде Куранды аят-аят кылып алып келген болсо, ошол биринчи 96-сүрө болуп жайгашкан Куранда. Сүрө Алак, Икра бисми роббикаллази халак деп башталган. Алгачкы аяттар дагы ошо Рамазан айында пайгамбарыбызга түшүрүлө баштаган да. Ошол себептен Рамазан айынын улуктугун, касиетин ушундай белгилеген, улук кылган себептеринин эң башында Куран тургандыктан Куран айы деп аталып калды деп ушундай айтабыз. Негизи Куран Аллах Субханаху ва Тааланын түбөлүк можизасы, кыяматка чейин мусулмандарга берген улуу керемет китеп. Акыркы ыйык китеп, кереметтерге толо. Бул Курандын өзүнүн ичиндеги маанилери гана эмес, Курандын назмы дейбиз, окулушу, арабча тексти мындайча айтканда, ал дагы өзүнчө бир керемет. Бул жөнүндө токтолсок көп эле нерсе бар, эми кереметтер жөнүндө дагы токтолорбуз. Айтмакчы болгонубуз, ушундай бир керемет китеп мусулмандарга, дүйнө жүзүндөгү жалпы адамзатка багыт берген акыркы китеп түшкөн ай болгондуктан Рамазан айынын улуктугун, демек айтып өткөнүбүздөй, ушул Курандын түшүшү, пайгамбарыбызга түшүрүлүшү, жогорку ааламдан түшүшү, ошол улуктугун белгилеген эң негизги себептердин бири. Негизи эле убакыттардын өзү кандайдыр бир себептен жөндөн эле улук болуп калбайт. Убакыттарга улуктук тартуулаган, убакыттардын ыйыктыгын, улуктугун белгилеген Аллах Субханаху ва Тааланын өзү. Мисалы ушу Рамазан айынын ыйыктыгын, Кадыр түндүн ыйыктыгын, Рамазан айынын ичиндеги жума күндүн ыйыктыгын, жана башка бир куттуу убакыттар бар. Мисалы баягы Курман айттагы 10 күн дейбиз. Бир жылдын ичинде ушундай бир улук күндөр, улук түндөр, бир жыл ичиндеги ушул 12 айдын султаны Рамазан айы дегендей улук убакыттардын касиетин негизи белгилөөчү Аллах Субханаху ва Тааланын өзү. Бирок ошол улуктукка себепкер кылган нерсе дал ошол теңдешсиз керемет болуп эсептелген Куран болуп
турат. Устаз, Алла разы болсын. Анан эми китепке кирели, устаз. Керемет жазылыптыр. Мынакей баягы түстөрү дагы мындай анан көлөмдүү болуптур, устаз. Анан бул жерде дагы мындай угу боюнча дагы коддор турат, коддор. Ушул китепке токтолуп берсеңиз, канча убакытта бүттү? Бул негизи өтө узун сабак сөз болор. Канча убакытта дегенде, себеп кыскартыбыраак айтсак, даярдык, ушуга эле бир илим билим даярдыгы, моралдык даярдык эң негизгиси. Нар жак бер жак дегенде бир 20 жылдай убакыт кетти окшойт да, даярдык. Ага материал топтоо деген бар, мисалы тапсирлер, буга пайдаланчу булактар, ар кандай материалдар болуп олтуруп 15-20 жыл бир даярдык кетти окшойт. Себеби 2000 жылдардын башында ушул Курандын маанилери жөнүндө бир иштелген эмгектер болгон. Ошол кезде башталган, бирок токтоп калган да. Балким ал кезде биздин даярдыгыбыз деле болбоду, шарт деле болбоду дегендей. Бирок эми Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, акыркы 3,5 жыл, 4 жылдай убакыттын ичинде ушул Куранга такай олтурууга туура келди. Пандемиядан башталдык, так айтканда. Ошол учурда Кудай Таалам ошого туштаптыр. Ага чейин көптөгөн булактар колубузда чогулду, Кудайга шүгүр. Тапсир деп атайбыз, Курандан түшүндүрмөлөрү, толкование деп атпайбы орусча. Классикалык ондогон тапсирлер, бул тапсирлердин түрлөрү көп болот. Ошол тапсирлерден колубузга топтолду. Анан өзүм дагы бир моралдык жактан ошого даяр болгон кезим ушу кез болду окшойт. Ушул 4 жыл такай олтурдук. Анан бул Курандын ичинде мен эми кээ бирөөлөр ашачаабыраак айтты деши мүмкүн, бирок чындык айтылышы керек. Мындай айтсам болот. Айтыңыз. Кыргыз тарыхында, кыргыз элибиздин тарыхында кереметтүү Курандын маанилерин бир жөнөкөй кыргыз жараны шыдыр окуп, түшүнүп, жалпак тилде өзүнүн тилинде түшүнгөнгө бир жакшы мүмкүнчүлүк жаралды деп айтсам болот. Буга чейинки биздин устаздардын, алым устаздарыбыздын деле бир нече эмгектери чыккан, 5-6. Курандын маанилери ар кандай ыкмада, аларга деле Алла разы болсун, алардын деле эмгеги сиңген, алар деле мындайча айтканда бир чыйыр салган. Бирок көпчүлүк адамдар айтчу эле да, окусак түшүнбөй атабыз, табышмактар көп ичинде деп. Анан бул жолу Курандын маанилеринин котормосу жана кыскача түшүндүрмөсү менен болду. Бир өзгөчөлүк ушул болду. Экинчиси баягы кыргыз адабий тилине салганга орустар смысл деп атат. Мындайча айтканда сөзмө сөз котормо эмес, аяттардын маанилерин шыдыр бергенге аракет жасадык. Андан кийин жанагы сан цифра деп атпайсызбы? Биринчи Куранды түшүндүргөндө жалпы эле тапсир алымдарыбыздын баардыгынын пикири ушундай: аяттар менен аяттарды чечмелеш керек дейт да. Андан кийин анан аяттарды хадистер менен чечмелеш керек. Андан кийин анан башка тапсирлер деп кетет да. Ошого бул жердеги сан цифралар бул кандай дегенде, аяттарды чечмелейт. Мисалы, бул жерде бөлчөктүн астындагы сан, анын аркасындагы сан турат да. Ушул аяттын артында келген сандар, ушул аятка байланыштуу башка аяттар, ушул аятты түшүндүргөн, тапсир кылган берилди. Бул дагы бир өзгөчөлүк болду. Анткени ошол кайсы бир аят келсе, ошого байланыштуу Курандын ичинде башка жерде кандай аяттар бар дегенде, ошо сан цифралар боюнча таап туруп, бир туташ мазмун, маанини бир нече жерден мындай окууга мүмкүнчүлүк бар. Андан кийин дагы бири, баягы адамдар азыр эми эмне жетишпейт, убакыт жетишпейт баардык эле кишилерге. Өтө калың китептерди, том китептерди окуганга адамдар көбүнчө сабыр кыла албай турган бир заманда жашап атабыз. Ошого бул 1000 беттен ашуун болсо дагы, бул негизи мындан деле көп болуп кетиши мүмкүн эле, бирок мүмкүн болушунча кыскартганга аракет кылдык. Кандайынча, мисалы, ар бир аятка түшүндүрмө берилген жок. Бир нече аяттардан кийин бир адам мындай өтө окумуштуулар эмес, балким жөнөкөй бир кыргыз жараны, кыргыз тилин жакшы билген, окуп келатып ошол жерде тык токтосо, мисалы, ушул жерде эмне айтылып жаткандыр ушунун ичинде дегенге гана кыскача түшүндүрмөлөр берилгендиктен ошого кыскача болду. Анан Курандын аяттарынын маанилери кара түс менен, баягы түстүү болгону, анан түшүндүрмөлөр кызыл түс менен басылды. Бул дагы бир өзгөчөлүк болду окшойт. Кыскасы ушундай бир элибизге бир Рамазан айына туш келген дагы ушундай бир жакшы нерсе болду. Рамазан айынын эң башталышы алдыңкы күнү тарых музейинде көпчүлүк ушу муфтияттан келген, өкмөттөн, жогорку кеңештен, жана башка илмий чөйрөдөн окумуштуулар, интеллигенциянын өкүлдөрү катышкан бир китептин ачылуу аземи болуп өттү.
Кудай буйруса эми мындан кийин көрө жатабыз, элдин азырынча кабыл алышы жакшы, анан сындар башка нерселер болсо да кабыл алабыз Кудай буйруса. Кийинки басмаларда кээ бир нерселерди техникалык жактан башка оңдосок болот буйруса. Демек, устаз Алла ыраазы болсун, бул чоң эмгек, мындай баягы Кыргызстанга бир чоң белек болду да. Анан эми китептер, көп китептер бар, бирок ошол китептердин султаны Куран китеп да. Анан ушул кереметтүү Куран, мынакей ушул ыйык айда турабыз, күндө турабыз, анан ошол өзгөчө биздин көрүүчүлөргө, бир туугандарга дагы ошол окуу же болбосо жанагындай мына айтып өтпөдүңүзбү? Окуу жана жараткан эгеңдин аты менен окуу деген аят дагы жөн эмес. Ушуга да токтолуп берсеңиз. Туура айтасыз, албетте. Курандын биринчи түшкөн аят эле Рамазан айында окуу деген сөз менен башталып атпайбы? Икра бисми раббикаллади халак. Дагы кайра кайталанып атат ал жерде. Икра ва раббукал акрам деп. Окуу, кайра окуу дегендей. Бул дагы өтө керемет бир нерсе, Курандын керемети, башталышы. Кимге түшкөн? Негизи Курандын кереметин биз араб тилинде муъжиза деп атайбыз, муъжиза. Муъжиза деген сөз азыркы заман кыргыз тилибизге, биздин лексика сөз корубузга, лексиконубузга, сөздүктөрүбүзгө башкага түшө элек. Ошого муну биздин илим билимдүү, араб тилинен кабары бар, диний чөйрөдөгүлөр түшүнөт. Бирок карапайым адамдар муъжиза деген сөздү дагы түшүнбөйт, бирокса бул эмне деп. Курандын муъжизалыгы деген нерсе, Курандын бир сыпаты муъжизул баян дейт. Мунун баяны эле өзүнчө бир муъжиза. Бул эмне десе, теңдешсиз керемет деп айтып турсак болот, азырынча шарттуу түрдө. Бул ошол окуу деген сөз менен башталышы дагы бир Курандын кереметтүүлүгүнүн бир белгиси. Анткени Куран кандай кезде түштү? Адамзат тарыхында көптөгөн ыйык китептер түшүрүлдү. Кудай Таалам пендесин жаратып, адам атаны жараткандан бери эле, жер жүзүнө адамдар таралгандан бери адамдарды жөн таштап койгон жок. Буларга дүйнө акыреттин жолун көрсөткөн, Кудай Тааламды тааныткан, шайтандын жолунан кайра эскерткен, сыноо дүйнөсүн эскертип акыреттин жолун көрсөткөн 100 миңдеген пайгамбарлар келди. Алардын ичине канчалагандарына ыйык китептер берилди. Бирок эми адамзат тарыхында ушундай бир акыл эс дейбизби, аң сезим, илимий деңгээл тараптан бир өнүгүү жолуна түшкөн эң акыркы чекке байланыштуу акыркы пайгамбарга ушундай акыркы ыйык китеп берилди да. Ошол себептен окуу, жазуу, илимий, технологиялык өнүгүүлөр келаткан ушундай бир кыяматка чукулдаган бир заманда окуу деген сөз менен башталышы бул дагы бир керемет. Анткени окуу, ал жерде окуу деген буйрук, Кудай Тааламдын буйругу. Бир гана Куранды окуу эмес, аяттарды окуу эмес, ал дагы бар анын ичинде. Ал жерде адамды жана аалам сырларын окууга болгон чакырык жатат да. Курандын кереметтүүлүгү ошол жерде. Анткени бул аятка байланыштуу деле Куранда канча жерде келип атат. Тафаккур менен тадаббур деген эки сөз Куран терминологиясында өтө ачкычтуу сөздөр, өтө ачкычтуу. Куран терминологиясы өзүнчө терең нерсе. Ошонун ичинде тафаккур бар, мисалы бул ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү негизи окуу менен дагы тереңдейт да, мисалы. Куранда 18 жерде келет. Афала ятафаккарун. Адамдар ойлонсо болбойбу? 18 жерде? 18 жерде. Ой жүгүртсө болбойбу? Тереңдеп ой жүгүртүү. Бул жөн эле ойлонуу деген маселе эмес. Бул кандай ой жүгүртүү? Адам өзүн өзү таануу үчүн, табиятты, жаратылышты, окуя кубулуштардын сырларын билиш үчүн, аалам акыйкаттарын билиш үчүн, ааламды, адамды, Кудай Тааланы билиш үчүн, дүйнө менен акыреттин байланышын билиш үчүн, адам, коом, адамдын психологиясы, коомдун сырлары, социология, тарых, мындайча айтканда жалпы адамзаттын баягы байланыштуу баардык илим билим, андан башка жана табигый илимдердин түрлөрү толтура болуп атпайбы? Ошолордун баардыгын окуп түшүнүү баардыгы бул ой жүгүртүүгө байланыштуу маселе. Ошого Куранда ой жүгүртүүгө абдан басым жасалып атат. Экинчи бир термин бар, тафаккурдан кийин тадаббур. Куранда бул дагы бир нече жерде келет. Тагыраагы 4 жерде келет тадаббур. Бирок аябай маанилүү сөздөр менен айтылат да. Мисалы, Астайду билла. Китабун мубаракун анзалнаху илейка лияддаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Кудай Таалам Куранда ушундай айтылып атат. О пайгамбарым дейт,
бул ушундай бир куттуу, кут берекелүү китепти сага түшүрүп жатабыз дейт. Бул китептеги түшүрүштөгү максат муну терең ойлонуп изилдешиңер үчүн дейт да. Ой жүгүртүп изилдөө үчүн. Улул албаб. Акыл эстүүлөр мындан сабак алыш үчүн, таалим алыш үчүн түшүрдүм деп атат. Демек бул жерде тафаккурдан кийинки тадаббур деген бир сөз, тафаккурдан дагы тереңирээк нерсе. Бул кандай деген тафаккур эгер ой жүгүртүү болсо, тадаббур тереңдеп ой жүгүртүү. Же болбосо азыркы тил менен айтканда изилдөө десек болот да. Ооба. Адамды, ааламды, окуя кылыштарды, табиятты, табият сырларын дегеле биз баягы мындайча айтканда Кудай Таалам жөнөткөн эки китеп бар деп аалымдарыбыз айтып атпайбы? Бири Кудай Тааламдын Куран китеби, экинчиси Аалам китеби. Ушуларды окуу, изилдөө, булардын баягы терең сырларына чөгүү, мындайча айтканда жалпы илим билимдердин артынан түшүү, тадаббур деп эсептесек болот да Куранда айтылган. Демек, Курандын түшүрүлүшүндөгү түпкү максат анын арабча текстин окуп коюу эмес. Ал жерде окуу албетте сооптуу нерсе. Ар бир тамгага 10 сооп дегенди молдекелерибиз какшап айтат. Ал тарабында сөз жок. Ал хадистерде келген. Ага биз ишенебиз. Маселе ичинде. Маселе ичинде. Ал баягы окуп коюуда эмес, маани маңызда. Ошол себептен Куран аяттарында афала ятадаббарунал Кур'ана валау кана мин инди гайриллахи лаважаду фи ихтилафан касира дейт Кудай Таалам Куранда башка бир аятта. Адамдар Куранды тереңдеп, изилдеп, ойлонуп, ой жүгүрсө болбойбу дейт да. Курандын өзүн табияттан мурда дагы афала ятадаббарунал Кур'ан. Курандын ичине маанисине чөгүп, изилдеп окуса болбойбу деп атат да. Баягы жөн эле окуп коюу эмес. Валау кана мин инди гайрилла, эгер Куран китеби Кудай Тааламан башка бир булактан келген болсо дейт Курандын аяттарында. Кандай болот эле дейт? Лаважаду фи ихтилафан касира. Адамдар Курандын аяттарынан бири-бирине карама-каршы, ар түрдүү башка маанилерди дагы табат болчу дейт. Андай эмес, Курандын ичи баардыгы бир туташ маани жатат мунун ичинде. 23 жылдын ичинде ар кайсы убакыттарда ар кандай себептерге байланыштуу, кээде себеби жок деле аяттар бөлүп 23 жыл деген эмне деген узак убакыт. Ошондой түшүп аткан Куран болгон менен бир эле моментте пайгамбарыбызга толук эле бир моментте берип коюлган өңдүү баш аягы бири-бирине ушунчалык шайкешкен сүрөлөрдүн аяттарын ушундай керемет да. Демек, Кудай Тааламан башка бирөөдөн пайгамбарыбызга келген же болбосо берилген болсо, булагы башка болсо, анда ичинде карама-каршы маанилер албетте чыгат эле деп бизге ушунчалык баягы логикалуу, акылга төп ушундай сонун нерсени айтып атпайбы? Үйрөтүп атпайбы? Демек, ошол жерде дагы Курандын маанилерин тереңдеп ойлобойбу, изилдебейби деген сөздөр жатып атат. Афала ятадаббарунал Кур'ан ам ала кулубин акфалуа сүрө Мухаммедте, Мухаммед сүрөсү деп сүрө бар. Адамдар Куранды тереңдеп изилдеп окуса болбойбу, тадаббур кылса болбойбу деген сөз, ушу тереңдеп изилдесе болбойбу дейт да. Же болбосо адамдардын жүрөгү кулпуланып жабылып калганбы деп Кудай Таалам ушундай риторика менен суроо коюп атат да. Демек, ушулардын баардыгы Курандагы тафаккур термини менен тадаббур терминин карай турган болсок, бул Курандын ичиндеги керемет анын маанисинде жатат. Ал окулушу балким Курандын сырткы кабыгы болсо, анын ичине чөгүп, маанилерине чөгүп, ичиндеги адамдарга сунулган керемет маанилерди изилдеп, түшүнүп окуу, бул Курандын негизги түпкү максаты болуп атат да. Ошол себептен эми бул жолку Курандын ушундай бир кыскача маанилеринин котормосу менен түшүндүрмөлөрү кайсы бир деңгээлде алгачкы бир Куранды түшүнүүгө болгон бир кадам болуп калат да, ар бир окуп чыккан адам үчүн. Балким бул жетишсиз, биз ойлойбуз, бул котормолорунун маанилердин котормолору жана түшүндүрмөлөрү өтө кыска. 1000 беттен турган нерсе, бир Курандын түшүндүрмөсү өтө кыска нерсе. Бирок баягы Куранын кереметин алгачкы кадамда бир түшүнүүгө бир жол ачкан бир нерсе да. Анан эгерде биз дагы тереңдеп айтып келе турган болсок, бул Курандын керемети бүтпөгөн керемет. Курандын керемети негизи эки жактан. Биринчиси, биз эмелеп айтып өттүк окшойбуз, мунун назмы жагынан Курандын тексти, арабча текстинин өзү керемет. Анткени ошол Куран түшүрүлүп жаткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлүп жаткан учурда араб коомчулугунда эң бир жапайы коомчулук болгон менен адамдарга карышкыр болгон, бирин-бири чөөдөй талаган, адамдык касиеттен ажырап калган, ушунчалык караңгы, жапайы, ынтымаксыз, тытышкан ушундай бир коомчулук болгон менен ошол элде бир касиет бар эле өзгөчө. Бул кайсы десе, сөз касиетин баалаган,
ооз-эки адабият дейбиз, ырчылык, биздин төкмөчүлүк сыяктуу өнүккөн сөзгө ушунчалык маани берген бир касиет бар эле. Адамдар ырчылыкты, баягы сөздөрдөгү көркөмдүктү, адабий көркөмдүктү, стилистиканы, керемет ыкмаларды сонун колдоно билген. Ар бир карапайым адамдар, арабтардагы ошол жапайы караңгы коомдун дагы бир өзгөчөлүгү бар экен да. Ушунчалык баягы бири-бири менен сүйлөшсө, кыргыздар жөнүндө дагы айтылат эле го, мындан бир 100 жыл, 150 жыл мурда келгендер, кыргыздар бири-бири менен ырдай сүйлөшөт экен, ыр окуп жаткандай деген сыяктуу. Ошол элде дагы ошондой бир касиет бар экен. Куран ошолордун ошондой керемет ырларынын дагы бир баардык деңгээлинин эң үстүндө түшкөн себептен ошол кездеги кээ бир акындары арабтардын Куран түшкөндө ыр айткандан, ыр жазгандан токтогон, төкмөлөр дагы токтоп калган. Мисалы Лабид деген атактуу акыны болгон ошол доордо, караңгылык доордо өтө атагы чыккан арабтардын 7 дөөша акындары деген деп аталган 7 акындын бирөө. Куран түшкөндөн кийин экинчи ал төкмөчүлүк өнөрүн дагы таштаган, башка ыр дагы жазбай койгон. Эмне үчүн десе, Курандын керемети бул Курандын аяттарындагы керемет көркөмдүк, мындагы стилиндеги адамзаттын сөзүнө окшобогон, Кудай Таалага таандык гана болгон стил, сөзүндөгү мунун түзүлүшү, андан кийин мындагы керемет поэтика. Буларга бул там берген дагы, мен мунун алдында мен баягы жөн эле мактанып жүргөн турбаймбы көрсө, мен ушундай керемет акынмын деп, мындан кийин болду мен ырчылыкты таштадым деп ошондой таштагандар дагы болгон да. Демек, Курандын баягы текстиндеги арабча түпкү көркөмдүк дагы өзүнчө бир можиза, теңдешсиз керемет. Аны араб тилин терең билгендер гана сезе алат. Биз бир анын котормосун менен кыргызча окугандар үчүн ошол Курандын стилиндеги көркөмдүк кайсы бир деңгээлде жоголуп кетет тилекке каршы. Аны башка тилге ошондой таамай которуу мүмкүн эмес. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, анын маанисиндеги керемет, ал кыяматка чейин кете турган маселе, ал өтө терең маселе. Ал тарабына чөгүш үчүн өтө көп билим тармактарына, мисалы Курандын ичинде айтылып жаткан ушул 20-21 кылымдардын башында дагы кээ бир аалымдар байкаган керемет илимий чындыктар, акыйкаттар байкалган да, мисалы ондоп саналат. Мисалы ушундай бир керемет нерселер айтылган, мисалы шамалдардын чаңдаштыруучу касиети, атмосферанын жогорку катмарларында баягы кычкылтектин аздыгы, мисалы үчүн айтканда, адамдын баягы алгачкы жаралышындагы эмбриология илимине таандык түйүлдүктүн пайда болуш жараяны кереметтер. Андан башка астрономияга, астрофизикага, геологияга, медицинага таандык, жана башка билим тармактарына таандык ондогон, жүздөгөн кереметтер убакыттын өтүшү менен ачыла берет Курандын ичинде. Бул дагы ачылып келатат. Бул тарабы өтө кенен маселе. Азыр буга убакыт дагы жетишпестиги мүмкүн. Устаз, Алла разы болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Мен ойлойм, бул баягы Куранга киришүү эле болду. Бир эми бул айда дуа тилектер кабыл болот дейт. Бир эл журтка, мусулмандарга бир бата бериңиз, дуа бериңиз. Амин. Аллахумма раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Жараткан эгебиз ушул касиеттүү Рамазан айдын берекеси менен баардыгыбыздын кыргыз өлкөбүздө жашаган жана дүйнө жүзүндөгү дегеле баардык мусулман коомчулугунун туткан орузуларын кабыл ала көргүн. Күнөөлөрүбүздү кечирип баардыгыбыздын өзүңө татыктуу пенде болууга, пайгамбарыбыздын артынан татыктуу ээрчиген үммөт болууга баарыбызга жол ачып баардыгыбызды ошого насип кыла көргүн я Раббим. Элибизге, жерибизге, мекенибизге ар дайым тынчтык берип, Рамазандын касиеттүү берекеси менен ар бир жараныбыздын, ар бир мусулмандын жүрөгүндө кандай жакшы ой максат тилектери болгон болсо, ошолордун баардыгын Кудай Таалам ишке ашырган болсун. Сиздерге дагы Кудай Таалам орозоңуздарды кабыл кылып, ошол жамаатыңыздар менен баардык жакшы тилектериңизге жеткирген болсун. Алла разы болсун. Дин алымы ушул бир нече китептердин автору Алмамбет Осман уулу устазыбыз болду. Сизге чоң рахмат. Урматтуу бир туугандар, кийинки эфирге чейин биз жөн гана коштошпой сиздер менен ошол жетиште кала бериңиздер деп айтабыз. Кудай Таала ошол жолубузда, жүрөгүбүздө, амалыбызда, кадамыбызда ар дайым Куран болсун. Куранды окуп, амал кылуучулардан кылсын. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси, Кураны жүрөгүңүздөрдө болсун.